Урматтуу жаран, эгерде сиз карызыңыз бар болсо, Кыргыз Республикасынын сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү туурасында мыйзамдын 117-беренесине ылайык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлүктү каттоодо, банктык операцияларды жасоодо, лотереядан уткан утуштарды алууда, белек, материалдык жардам же мурас катары берилген акча каражаттарды алууда, жалпы жарандык паспорт алууда же аты жөнүңүздү алмаштырууда, нике тууралуу күбөлүктү алууда, балдарыңызга туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууда жана андан сырткары унаа мамлекеттик ишканасына кайрылган учурда, автоунааны каттоодо, айдоочулук күбөлүктү алуу учурунда тоскоолдуктар жаралат. Эң башкысы, карызыңызды төлөбөгөн учурда мамлекеттен сыртка чыгууга бөгөт коюлат. Жогоруда аталган тоскоолдуктарды алдын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин расмий сайтына кирип, жеке номериңизди жазып, карызыңыз тууралуу маалымат алсаңыз болот. Сот департаментинин расмий сайты www.sud.dep/sot/kg. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин расмий сайтынан текшерүү үчүн www.sud.dep/sot/kg сайтына кирип, карыз абалын текшерүү шилтемесинен 14 цифрадан турган жеке номериңиз аркылуу карызыңызды тактап алсаңыз болот. Же болбосо түндүк жана М-банк уюлдук тиркемелери аркылуу жана төлөм/KG сайт аркылуу да карызыңыз тууралуу маалымат алсаңыз болот. Эгерде карызкор катары катталганыңызды билсеңиз, сиз жашап жаткан аймактагы сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө кайрылып, тактап алсаңыздар жогоруда белгиленген тоскоолдуктарды алдын алган болосуздар.